Баткен шаарында жеке ишкер өзү жашаган турак жайын үй тибиндеги балдар бакчасына ылайыкташтырып ишке киргизген. Өкмөттүн акселераторлору долбоорунун алкагында ачылган балдар бакчасында учурда 25 бала тарбияланып баштады. Үй тибиндеги бала бакча башка мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик бала бакчалардан айырмаланып, биринчиден физикалык жак болуп саналат. Андан кийин бул сан эпид көзөмөлдүн минималдуу эрежелери, өрт коопсуздугунун минималдуу талаптары, ошондой эле мамлекеттик салык кызматынын 0% ставкасы болуп эсептелинет. Эң негизги айырмачылыктары башка мамлекеттик бакчаларда. Аталган балдар бакчасы орус тилдүү, мамлекеттик стандартка ылайык ар бир баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша таалим, тарбия жана билим берилет. Тарбиячылардан сырткары бөбөктөрдүн саламаттыгына кам көрүү үчүн дарыгер жана логопед адистери эмгектенишүүдө. 6 жаштан 1-класс болуп атканда, демек бала 6 класска чейин толук тамгаларды, толук тыбыштарды айтып, үйрөнүп уже кириш керек да. Анан азыр мен садикте иштегенден бери балдарды карасам, айта албаган тамгалар көп экен да. Мисалы үчүн бизде үндүү, үнсүз деген тамгалар бар. Үндүү тамгаларды айтат толук. Үнсүз тамгаларга келгенде балдар кыйналып калат. Ошонун үстүнөн иштеп, мектепке даярдык кылыш керек деп ойлойм. Баткен облусунда мектеп жашына чейинки балдардын 26% гана мамлекеттик бала бакчаларга тартылган. Аймакта бала бакчалардын тартыштыгын жоюу боюнча үй тибиндеги балдар бакчаларды ачуу чечими жакшы натыйжа берүүдө. Баткен шаарында жакынкы күндөрү дагы бир нече үй тибиндеги балдар бакчаларын ачуу пландалган. Анан мамлекет тарабынан бардык органдар тиешелүү документтерин мындай тоскоолдуксуз бүтүрүп бергенге мүмкүнчүлүк алат. Бул акселератор программасын биз жер-жерлерге жайылтышыбыз керек. Баткен шаарында биз азыр окутуп аткан дагы бир 2 адамыбыз бар. Алар буюрса, окуп бүткөндөн кийин сертификаттарын алгандан кийин тиешелүү органдардан макулдук алгандан кийин ачылыш керек да. Мен ойлойм, ушул биздин мамлекетибизде бала бакчалардын 80%га чейин, 100%га чейин бала бакчаларды биз камтышыбыз керек да. Балдар бакчасынын ачылганы ата-энелерди да кубандырды. Белгилеп өтсөк, бүгүнкү күндө Баткен облусунда 26 үй тибиндеги балдар бакчалары иштеп жатат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.